Ташкент эл аралык аэропортуна Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик туулары илинип, кызыл килем салынып, ардактуу кароол тизилген. Мамлекеттик сапар менен келген Кыргыз президенти Садыр Жапаровду Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Андан соң президент Садыр Жапаров менен Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий жолугушуу аземи болду. Резиденциянын алдындагы аянтка эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинип, гимндери жаңырды. Андан кийин мамлекет башчылары ардактуу кароол ротасынын тизилген жоокерлерин бойлой басып өтүштү. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев өздөрүнүн расмий делегацияларынын мүчөлөрүн тааныштырышты. Мамлекет башчысын Өзбекстанга коштоп барган делегациянын курамында Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, экономика жана каржы министри Улукбек Кармышаков жана башка өкмөт мүчөлөрү бар. Расмий жолугушуу аземинен соң президенттер чакан форматтагы сүйлөшүүгө киришти. Мамлекет башчылары кыргыз-өзбек алакасынын актуалдуу маселелерин, азыркы абалы жана келечегин талкуулашты. Президенттер көп кырдуу кыргыз-өзбек кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнүн кеңири чөйрөсү, ошондой эле эки тарапты кызыктырган регионалдык жана эл аралык көйгөйлөр боюнча пикир алмашты. Уважаемый Садыр Нургажаевич, я искренне приветствую вас в Узбекистане. Вас и вот такую авторитетную нашу делегацию киргизских наших братьев в Узбекистане. Конечно, отношения между кыргызами и узбеками, они имеют очень большие корни и большую историю. Мы две близкие народы, которые пьем воду из одного реки. Урматтуу Шавкат Миромонович, дагы бир жолу сизге канатташ жашаган өзбек калкына келип отурганыма терең ыраазычылыгымды билдирем сизге. Кубанычтамын өтө. Биздин эки калк кылымдарды карытып бирге кошуна жашап келебиз. Эки элдин ортосунда эч кандай бөлүнүү болбош керек. Жанагындай чек араларыбызды ачышыбыз керек. Эки эл бири-бирине кенен кесир бир туугандай каттап туруш керек. Чек ара маселелерин дагы чечебиз. Биз эртеңкиге калтырбай, Кудай буйрса бүгүн эки мамлекеттин ортосунда бир топ келишимдерге кол коебуз деп ишенем. Чакан курамдагы жолугушуудан кийин сүйлөшүүлөр делегация мүчөлөрүнүн катышуусунда уланды. Тараптар саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык жана башка тармактар боюнча кызматташтыкты мындан ары дагы өркүндөтүүнү талкуулашты. Биздин элдерди байыртадан бери тыгыз бир туугандык, маданий жана тарыхый байланыштар бириктирип турат. Бул байланыштар дагы да болсо чыңалып, өркүндөй берет деп терең ишенемин. Акыркы жылдарда эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер бир нукка түшүп, биздин кызматташуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жетти. Мен жана менин командам өзбек тарап менен жигердүү аракеттенүүгө жана мындан ары өз ара пайдалуу кызматташууну тереңдетүүгө толук даяр экендигин билдиремин. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүк деңгээлин канааттануу менен белгиледи. Ал Кыргызстан менен олуттуу жана толук масштабдуу кызматташтыкка, ошондой эле бул максаттар үчүн бардык ресурстарды колдонууга даяр экенин айтты. Мы являемся стратегическими партнерами, и это не просто слова, мы об этом тоже сегодня говорили. Пандемия коронавируса еще раз всем нам показала и доказала, насколько мы взаимосвязаны и нужны друг другу. В этой связи хотел бы еще раз повторить свои слова, сказанные ранее. Мы настроены на очень серьезное и полномасштабное сотрудничество с Кыргызстаном. Мамлекеттик сапардын экинчи күнүндө президент Садыр Жапаров Өзбекстан Республикасынын Олий Мажлисинин Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева менен жолугушту. Эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, парламенттер аралык байланыштар боюнча пикир алмашуу болду. Ошондой эле мамлекет башчысы Өзбекстан парламентинин мыйзам чыгаруу палатасынын спикери Нурдинжон Исмоилов менен жолугушту. Анда күн тартибинде турган актуалдуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөр болду. Садыр Жапаров Өзбекстан менен парламенттер аралык өз ара байланыштарды кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирип, пандемияга байланыштуу жылдырылган иш-чаралар, анын ичинде эки өлкөнүн парламенттер ортосундагы кызматташуу боюнча парламенттер аралык комиссиясынын 3-чү жыйыны жакынкы мезгилде боло тургандыгына үмүт артты.
Садыр Жапаров Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен да жолугушту. Анда соода, экономикалык, суу, энергетикалык, транспорт, маданий, эс алуу жана башка тармактар боюнча пикир алмашуу болду. Президент Садыр Жапаров сүйлөшүүлөр үчүн бардык аянтчыларды ырааттуу колдонууну сунуштоо менен эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосунда жетишилген келишимдер боюнча жигердүү иш-аракеттерди күчөтүүнүн зарылдыгын белгиледи. Жалпысынан жолугушуулар ачык айкын, достук маанайда жана конструктивдүү жагдайда өттү. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстан Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-өзбек биргелешкен кызматташуусун өнүктүрүүгө багытталган 20 ашуун документтерге кол коюлду. Автандил Бактыбеков, СТВ.